Бүгүнкү алынып келинген жаңы техникалардын бири алыскы аймактардын катарын толуктаган Токтогул районунун жаңы жол айылына берилди. Анткени аймакта 6 айыл болсо, алардын дээрлик 4 айылында таза суу таңкыстыгы бар. Айрымдарында ичүүчү суу болгону менен суу өтүүчү тетиктердин эскилиги жетип, тез эле оңдоого туура келет. Ал үчүн мына ушундай техниканын зарылдыгы күч. Анткени таза суу жеткирүү, оңдоп түзөө жумуштары өз убагында аткарууга жардамы чоң. Ошо суу түтүктөрүн оңдогонго, касканга, кайра дагы ошо жердеги кемчиликтерди калыбына келтирүүгө ушул техникаларды биз аябай эңсеп атканбыз да. Эми буга чейин техника жок болчу. Анан биздин ошо Депо муниципалдык ишкананын экскаватору бар, эми жалгыз эле анан ошону булак сууга берип ушундай положениядан чыкчубуз да. Алынып келинген жаңы 8 экскаватор Ислам өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен ишке ашкан. Техникалар зарыл делген 8 айыл аймактын муниципалдык таза суу ишканасына тапшырылды. Быйыл дагы ушул эң көйгөйлүү ушул райондо эң көйгөйлүү кайсы айылдар таза суу менен мындай муктаж болгон болсо, өнүктүрүү областтык өнүктүрүү фондунан биз дагы бир долбоорду каржылап беребиз. Эми ушинтип акырын биздин областыбыздын аймагында 100% биздин жарандарыбызды таза суу менен камсыз кылганга Кудай буйрса бардык күч аракетти жумшайбыз. Айылды таза суу менен камсыз кылуу жана санитарияны жакшыртуу долбоорунун алкагында ушул убакытта облустагы 25 айылда таза суу менен камсыз кылуу, суу түтүктөрүн реконструкциялоо иштери аткарылып жатат. Мындагы негизги финансылык өнүктөш Ислам өнүктүрүү банкы. Банк аркылуу буга чейин да аталган айылдарга жардам көрсөтүлгөн. Исламсызбак өнүктүрүү банкынан айылдарга биринчи этабында шаймандарды алып бергенбиз, 217 миң сомдук. Экинчи этабында компьютерлерди алып бергенбиз. Ошол айыл өкмөттүн астындагы муниципальный таза суу ишканаларына. Анан мына 3-чү этап менен азыр техникаларды алып берип атабыз. Мен ойлойм, бул биздин өкмөттүн ушул таза суу менен элди камсыздоо программасын иш жүзүнө ашыруу болуп эсептелет. Бизде баягы жаңы жол айыл өкмөтүндө муниципалдык ишкана таза суу багытында жаңы түзүлгөн. Ошол себептен бизден бүгүнкү таза суу долбоорунун негизинде аткарылган иштерди жеке жарандарды техникаларын пайдаланып атканбыз, арендага алып, андан сырткары алар бошой алган убак болот экен, же арендап суммасы кымбат туура келип калат экен. Бирок бүгүнкү күндө бизге эң керектүү техникалардын бири болду деп эсептейбиз да. Жыл башында облуста калкты таза суу менен камсыздоо үчүн 58 айылда иш башталган. Жыл соңуна чейин анын 22-синде жумуш аяктап, ичүүчү суу менен камсыздоо иштери аягына чыгарылмакчы. Мындан сырткары 179 айылда суу түтүктөрү курулган эмес. Келерки жылы мына ушул айылдарды да планга киргизүү каралууда. Жаңылай Болотбекова, Жанызак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.